go, make my body go, take our bodies higher. Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Бул чыгарылышта биздин президенти Сооронбай Жээнбековдон элдин үмүтү кандай? Эл эмнени күтүп жатат жана эл эмнени үмүт кылат? Урматтуу Сооронбай Шарипович, кыргыз эли сизден бир жыйынтык күтүп атат. Бир жыйынтык чыгарыңыз. 4 президенттен үлгү алыңыз. Ошол боюнча кеңири сүйлөшөбүз. Анда эмесе 20 секунддук рекламадан кийин видеону улантабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздер үчүн Москва, Бишкек, Москва каттамында автобус жана 7 орундуу степ автоунаалары каттап жатат. Бардык шарттар менен алыскы жолго ыңгайлуу жана арзан баада. Биздин Дарик Москва шаарында метро Новоясеневская автовокзалдан, а Бишкек шаарында болсо жаңы автовокзалдан жөнөп жатабыз. Толук маалымат алуу үчүн төмөнкү телефондорго чалып билсеңиздер болот. 2017 жылдын 15 октябрь күнү Кыргызстанда президенттик шайлоо болуп, ошол шайлоонун жыйынтыгында Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайланган. Президент болгонго чейин көпчүлүк эл Сооронбай Жээнбековго каршы чыккан. Президент болгондон кийин Сооронбай Жээнбеков башка жака кадам таштай баштады чындыгында. Сүйлөгөн сөзү менен, кылган бир аз иштери менен кыргыз элинин өчүп калган үмүтүн жандырды десек болот. Атамбаевдин командасы көпчүлүгү жумуштан кетип, жана көпчүлүгү камалды. Бул биз үчүн жакшы көрүнүш болду, кыргыз эли үчүн чындыгында. Ошондой жакшы жумуштарды кылып келе жатып, бирок Атамбаевдин убагында куугунтукталып камалган Садыр Жапаровду боштондукка чыгарбагандан кийин көпчүлүк элдин Сооронбай Жээнбековго болгон үмүтү үзүлүп калды. Бул баарыбызга эле белгилүү болду. Мен блогер катары, Кыргызстан жараны катары азыр мен Сооронбай Жээнбековду сындабайм. Себеби эмне? Бир көчөттө эксең 3-4 жылда мөмөсүн бере баштайт. Сооронбай Жээнбековго азыр убакыт керек. Азыр бир аз отурукташып алгандан кийин, анан кийин жумушун баштайт деген жакшы бир ойдобуз. Мамлекетти башкаруу өтө кыйын. Анын ичинде Кыргызстанды башкаруу өтө кыйын. Себеби дегенде Кыргызстан коррупцияга белчесинен батып калган. Азыр Сооронбай Жээнбеков жакшы жолдо кетип баратат коррупция боюнча. Кыргызстандын тарыхында карап көрүңүздөр, премьер-министр же болбосо бир мэрлерди камоо деген болду беле? Жок, болгон эмес. Сооронбай Жээнбеков бир эмес, 2 премьерди камады. Туурабы? Бул Кыргызстандын тарыхында болгон эмес. Мэрлерди камады. Бул биз үчүн жакшы көрүнүш болуш керек. Биз президентибизге колдоо көрсөтүп, биз дагы коррупция менен күрөшүшүбүз керек, урматтуу кыргыз элим. Келиңиздер, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Биз Сооронбай Жээнбековго колдоо көргөзүп, ошол коррупция боюнча күрөшөлү. Биз да жардам берели. Мына ошондо кыргыз элибиз өнүгөт. Мына ошондо кыргыз элибизде коррупция азаят. Баарыбыз өзүбүздөн баштайлы. Анан кийин ошо коррупцияны жоёлу. Жана да бир нерсени айтып кетейин, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Сооронбай Шарипович. Мен сизге айтат элем, 4 президенттен үлгү алыңыз. Биринчи Өзбекстандын президенти, экинчи Түркмөнстандын президенти, үчүнчү Туркиянын президенти жана 4-чү Белоруссиянын президенттеринен үлгү алышыңыз керек. Эмне үчүн? Мисалы Өзбекстандын президентин караңыз. Өзүнүн жумушуна так. Өзбекстанды ушунчалык сонун бир тартипке салып койду. Туурабы? Bo'lgan bir paytlari janob rais yuribdi bu yerda. Men hozircha ulardan qani olishibdi rais. Qani mo'g'inlaring sen? Usmonov san ham tur. Men mutlaqo noroziman. Hamma sandan ham, hamma butun elda oldida aytyapman. 3 oyda ichida hamma 4 ta o'ngam ishda olaman. Sen o'ylama tag'i sayladi-yu qo'yadi deb. Yo'q. Meni vakolat menga xalq bergan. Tamam, boshqa hech kim emas. Sizlar oyog'ing yerdan uzilsa, men seni insofli deb qo'yganman o'sha yerda. Daftarga senga olib kelib plus minus qilib berayotganini men ham eshityapman. Men senga aytishdi o'rtoq Ismoilov. U o'yinlaringni yig'ishtir. Umring uzoq bo'lmaydi. Ahmedbayevda hamma diplom olib, generallarini qaytib olib, bilasan qayerda yuribdi hozir. Ministr MVD sotqinligi uchun, xiyonatchiligi uchun. MVDning ministrimdagi xiyonatchi bo'lib, birikta to'daga qo'shilgani uchun men uni vijdonim qabul qilmadi. U O'zbekiston ministri bo'lib yurib, pagonni, generalni, ikkita generalni olib tashladim. General leytenantimish. Shuning uchun sen ham unutma. Nima uchun men bunday qattiq gapiryapman? Biz hozir aytyapmiz, sudni tayinlashdan oldin bu o'zi bordi, Andijonga bordi. 10 ta sudni olib yurib, 10 ta mahallaga olib bordi. Bironta mahallani ahli yo faollari sudni raisini tanimaydi. Tanimaydi.
Kim u sud raisinga vakolat beribdi? Osmonda yurishga. Kim? O'rtoq Usmonov. Sen ham bir qattiq qo'llab bergan, menga ikkita uchta nomzod berganing menga ham yoqmayapti. Shuning uchun sudyalar mana shu jamoatchilik deganimiz sudni tayinlashdan oldin o'sha rayonga borib muhitini bilsin, odamlarni bilsin, odamlarning mentalitetini bilsin. Keyin marhamat men qo'l qo'yinglar deyman bo'lsin. Odam bilan ham nafas bo'lsin u sabulohi. Qaror chiqarishimiz tarbiya-ku. U qamagan odam ham O'zbekiston fuqarosi-ku. Bu degan noinsof sudlarga mana 3 ta turibdi mo'un, bir tiyinga qimmat hammasi. Men o'zim hali odam tarbiya qilolmayapman. Eng katta bizda vabo bu sudlarda. Shuning uchun mana eshiting sizlar tikka turib, mazkur sohadagi islohotlarni davom ettirish lozim. Shu maqsadda Oliy Majlis huzurida sud hokimiyati mustaqilligini ta'minlashga ko'maklashish komissiyasini tashkil etsa nima deysizlar? Türkmenistan'ın prezidentini qarаңыз. Mamlakettin ekonomikaсын ötö biyik, mıқты dengelge alıp çıkaldı. Jana minister, deputatlar ağa sый көргөзүшүп, ötö жакшы мамиле кылышат. Ötö сүрдүү prezident. Türkiye'nin prezidentini qarаңыз. Recep Tayyip Erdogan. Mamleketine qanday gana kıyınçılık iş düşpödü, eline qanday gana kıyınçılık iş düşpödü, oşol kıyınçılıktan elin soğurup çıkıp ketti. Mamleketті soğurup çıkıp ketti. Azırkı учурда Amerika menen teң taylaşıp, айтышып, Amerika emne dese oşogo жооп кайтара турган bir mamleketke aylandı. Recep Tayyip Erdogan özünün eline ушунчалык катуу дух берип, азыркы учурда дүйнөдөгү эң күчтүү өлкө бул Америка. Америкага каршы чыгып атат. Америка менен тең тайлашып, Америка эмне десе, ошого жооп кайтара турган bir чоң, духтуу bir мамлекетке айланып калды. Bunların ağası da, örgütün başı da nerede? Pensilvanya'da. Onun arkasında kim var? Onun arkasındaki bölmede de Amerika var. Biz bu teröristi istiyoruz, bize vermiyor. Ve bize sudan uydurma tabirler. Kusura bakma. Sen bunu vermiyorsan, bundan sonra sen bizden herhangi bir teröristi istediğin zaman bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın. Alamazsın. Böyle stratejik ortaklık olmaz. Ne olursa olsun biz bu azimle, bu anlayışla kollarımızı, paçalarımızı sıvayarak, yakınlarımızla helalleşerek yeni istiklal harbimizi savunmadan taarruza dönüştürdük. Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Açık konuşuyorum. Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı, ne Cumhuriyet'in çömez devleti, ne 1970'lerin, 1990'ların güçsüz ülkesi var. Artık karşınızda Cumhurbaşkanından muhtarına kadar 2023 hedeflerine kilitlenmiş, 2053 ve 2071 vizyonuna inanmış bir millet var. Sooronбай Шарипович,
Биз дагы ошондой духту мына сизден күтүп калабыз, кыргыз эли. Бизге дагы ошондой дух керек. Кыргыз элинин өчүп калган үмүтүн жандыруу мына сиздин колуңузда турат. Ошол отту жандырганы колуңуздан келишинче аракет кылыңыз. Кыргыз эли муну күтүп калат. Жана акыркы Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко. Александр Лукашенко мына кече жакында чыкты бир видеосу. Андан мурун дагы көптөгөн видеолорун көргөн болчумун, бирок кечеки видеосу аябай эле мындай катуу урушуп, катуу сөздөрдү айткан экен. Причина одна – пофигическом отношении правительства к поручению президента. Поэтому на этой неделе внести предложение по замене всего руководства правительства. Всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован и у вас находится. Хватит смотреть им в рот, и они будут все нам рассказывать, как им сложно, как им трудно. В бухгалтерии зарылись, всех до единого. Внести предложение по министру промышленности и по министру строительства. Он сидел, не мог отремонтировать крышу, выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили? Почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается? Поздняка отправить в отставку и найти ему другую работу. И не дай бог, здесь не будет сделано то, что вы наметили. Вчера вы нам эту программу развернули. И то, что я вам поручил. Я вам поручил не на инструментальном других предприятиях и мясокомбинате, но у вас куча других предприятий. И вы поклялись мне, что с ним вы реализуете эти проекты. Не дай бог это не будет сделано. Как вариант, Вовка направьте сюда, который будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу сказал, пусть определяются. Не сделает, пойдет туда, куда я вчера сказал. Вы почему в Семашко больнице, Василий Иванович, не обеспечили выполнение моих поручений, как я сказал? Почему не оснастили? Почему не пришли ко мне, не сказали, что вы не можете выполнить? Не успели закупить. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели. В текущем году... Садитесь. Вы мне будете рассказывать о героизме. Президент поставил публично перед народом железобетонную задачу. Решите, точка. Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что президент в стране есть, и он управляет страной, если уж на то пошло. А вы занялись саботажем. Мало того, извините за нескромность, что все на президенте здесь держится, на его авторитете. Люди только смотрят в рот, и тем президент приехал. Вы начали подмачивать авторитет президента? Это ваша работа, как начальника штаба и того же Шеймана, который пришел с первых дней с президентом. И того же Андрейченко, которого я еще не поднял. Он ответственный здесь, вместе с помощником Субботиным. Сидят, как мыши под веником. Я вас для чего сюда направил? Присаживайтесь. Безобразное отношение к делу. Строгий выговор Шерстневу за безобразное, безответственное отношение к порученному делу. По руководству правительства я сказал: Вовка, Черного немедленно отправить в отставку. Двигалеву Засю полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю. Представите нового руководителя, председателя райисполкома сегодня и поставите каждому задачу по всем предприятиям. Вы, Анфимов и Шейман. Чтобы это было реализовано, попробуем без правительства это реализовать. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мына жогоруда айтылган 4 президенттин жакшы жактарын үлгү катары өзүңүзгө аласыз деген жакшы бир ойдобуз. Министр, депутат жана башка мамлекеттик иште иштегендердин бардыгы сиздин жаныңызда коркуп турушу керек. Эгерде мен бир ишти так аткара албасам, президент катуу жазалайт деген бир өзүндө бир ой болуш керек. Мына ошондой бир деңгээлге жеткириш мына сиздин колуңузда турат, урматтуу Сооронбай Шарипович. Ошондуктан талыкпай эмгек кылып, Кыргызстанды бир жакшы бир деңгээлге алып чыгалы. Жумушун так аткарбаган кызматкерлерге мурда өзүңүз айткандай чык эшикке деген сөзүңүздү колдонуп, ошол жердеги мамлекеттик кызматта иштегендердин бардыгы бир коркуу абалында турушуп керек. Тилибиз менен бардык нерсени айтып койсок боло берет экен. Бирок кептин бардыгы ошол айткандарыбызды аткарышта. Урматтуу Сооронбай Шарипович, кыргыз эли сизден бир жыйынтык күтүп атат.
бир жыйынтык чыгарыңыз. Бир ишти аткарып туруп, кыргыз элине мына деп көргөзүп коюңуз. Мына ошондо сизге болгон үмүт, кыргыз элинин үмүтү жана баштайт. Алга жаштар, алга Кыргызстан деген урааным менен сиздер менен коштошомун. Сиздер менен болгон мен Талант Сагынбаев. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыз.